Суфиян Сауринин bir жакшы осыяты тугандар. Али ибн Ал-Хасан Ас-Сулами деген адамга осыят берген. Ал осыятында мындай дейт: Алейка би қиллатил калам ялину қалбук. Сөзді қысқарткын, аз сөйлөгүн, жүрөгүң жумшарат. Ва алейка би тули сом тамулукул вара. Көп унчукпай жүргүн, тилиңди тыйып. Тамулукул вара. Акыретиңе пайда бербеген нерселер. Bir ишти кылганда ошодон пайдасыз нерселерден алыс болосун дейт. Адам ошо тилин тыйып унчукпай жүрүү менен пайдасыз нерселерден алыс болосуң. Вала такунанна харисан аля дуния. Дүйнөгө башың менен кирип умтулбагын дейт, биротого кирип. Дүйнөгө кызыгып, мүдөөңдү дүйнө кылып албагын. Вала такун хасидан такун сари алфахм. Кызганыч, көрө албастык кылбагын. Эгер ушул нерседен арылган болсоң, тез түшүнүүчү адам болосуң. Түшүнүк келет. Бат түшүнөсүң дейт. Вала такун тоанан танжу мин алсунетин нас. Тилиң менен ар кимге зыян берүүчү болбогун, адамдардын тилинен саламатта каласың. Ва кун рахиман такун мухиббан илен нас. Жумшак болгон, адамдарга жагымдуу, сүйкүмдүү болосуң. Варда бима касама лака минар ризк такун ганиен. Аллах сага насип кылган рызыкка ыраазы болгон, эң бай адам болосуң. Ва таваккал алаллахи такун кавиен. Аллахка таянгын, эң күчтүү адам болосуң. Вала тунази ахла дунья фи дуньяхым. Юхиббука Аллах ва юхиббука ахлул ард. Дүйнө ээлеринде дүйнөгө кызыккандар менен жарышпагын. Алардын дүйнөсүндө Аллах сени жакшы көрөт, жана жер бетиндеги адамдар да сени жакшы көрөт. Ва кун мутавадиан тастакмилу амарал бир. Кичпейил болгон, жакшы иштерди толуктайсың. Мына ушундай осыяттар менен Суфиян Саури рахмахуллах Али ибн Ал-Хасан Ас-Суламиге осыят кылган.